Бишкектеги ботаникалык бакта өспүрүмдү бычактап кетишти. Бул тууралуу Октябрь райондук милициясынан кабарлады. 9-июнда милицияга аял белгисиз бирөөлөр уулун бычактап кеткендигин айтып, арыз менен кайрылган. Милиция кылмыш кодексинин 130-беренесинин негизинде кылмыш иши козголгон. Бул окуядан кийин 16 жаштагы өспүрүм кармалып, 2 айга камакка алынган. Борбор калаада бир нече күн мурда ичүүчү суу көйгөйгө жаралган. Учурда мөңгү эрип, дарыялар сууга толгондуктан Бишкек шаарындагы газон парктар сугарыла баштады. Бул тууралуу Борбор калаанын вице-мэри Жоралбек Шамралиев билдирди. Эскерте кетсек, ичүүчү суу маселесине байланыштуу бир катар конуштун жашоочулары нааразычылык билдирген. Ал эми тиешелүү мекемелер элди сууну сарамжалдуу пайдаланууга чакырууда. Жогорку кеңештин тармактык комитети сүттүн баасын жөнгө салуу жөнүндө мыйзам долбоорун биринчи окууда карап жактырды. Мыйзам долбоорду депутат Акылбек Түмөнбаев демилгелеген. Долбоор сүттүн баасын мамлекеттик деңгээлде көзөмөлдөө, фермерлердин, сүт азыктарын чыгарган ишканалардын укуктук жана экономикалык принциптерин белгилөөнү көздөйт. Мыйзам долбооруна ылайык сүттү сатып алуунун бирдиктүү баасы белгиленет. Фархат Бекманбетов мамлекеттик цирктин жетекчиси кызматынан бошотулду. Бул тууралуу Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги билдирди. Тиешелүү буйрукка министр Алтынбек Максутов кол койгон. Бекманбетов кызматтан өз каалоосу менен кеткен. Фархат Бекманбетов мамлекеттик цирктин жетекчилигине 2019-жылы январда дайындалган. Ал кезде цирктин жамааты Аида Акматованын талапкерлигин сунуштап келишкен. Ага чейин директор дайындоо маселеси боюнча Ак үйдүн алдына митингге да чыгышкан. Бекманбетов циркти жетектеп жатканда эмгек жамаатынын айрымдары тарабынан көптөгөн сын айтылды. Жалал Абад шаарында коомдук тамактануучу жайлар, тест татым жайлары, көчө соодагерлери сатып жаткан тамак аш текшерилди. Шаардык мэриядан билдиришкендей, текшерүү жайкы мезгилде массалык улануулардын алдын алуу максатында жүргүзүлдү. Текшерүүнүн жүрүшүндө шаардагы бир катар тест татым жайларында санитардык эрежелер толук сакталбагандыгы, кызматкерлердин санитардык китепчелеринин жоктугу жана азык-түлүктөрдүн сактоо эрежелери талапка жооп бербегендиги аныкталды. Мындай текшерүүлөр улантылат. Алтын балалык ден соолукту калыбына келтирүү борбору балдарды кабыл ала баштады. Бул тууралуу мекемеден кабарлады. Борбор алгач Ысык көл облусунун 5 район, 2 шаарынан келген аярлуу үй-бүлөнүн балдарын кабыл алды. Ага президенттин облустагы өкүлү Ильяс Иманбетов жана Алтын балалык борборунун директору Алымкадыр Бейшеналиев катышты. Иш-чаранын жүрүшүндө Ильяс Иманбетов Ысык көл облусунан келген бөбөктөргө көңүлдүү эс алуу каалады. Бүгүн ажылык сапарга аттангандардын алгачкы тобу Бишкектен Мадина шаарына учуп кетти. Бул тууралуу Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы билдирди. Кыргызстан мусулмандарынын муфтийи Замир Ракиев ажыларды узатуу учурунда алардан ыйык жайда эл жер өлкө үчүн бата кылышын жана ажылыктын шарттарын так аткарууну суранды. Муфтият билдиргендей, быйылкы ажылык сапары үчүн Кыргызстандан 10 аба каттам аткарылат жана анын 7-сү Ош шаарынан учат. Муфтият быйылкы ажылык сапардын баасы кыргызстандык жарандар үчүн $3900 түзгөнүн билдирген. Быйыл Сауд Арабиясы Меккеге ажылык сапарга Кыргызстан үчүн 6110 орун бөлүп берген. Бул жылы ажылык сапар июнь айынын соңунда башталат. Кечээ Түштүк Кореянын борбору Сеулдан учкан алгачкы учак Манас эл аралык аэропортуна конду. Бул тууралуу аэропорттун басма сөз кызматы кабарлады. Кыргызстан менен Түштүк Кореянын калкы үчүн Бишкек-Сеул түз каттам ачылды. Сеулдан Бишкекке 7 саат 30 мүнөттө келсе, Бишкектен Сеулга 6 саатта бара алышат. Учак жумасына бир жолу каттап, Бишкектен Сеулга жекшемби күнү кетип, кайра Сеулдан Бишкекке дүйшөмбүдө кайтып келет. Манас эл аралык аэропорту ачык акционердик коому авиабилеттерди сатпарын жана баа саясатына аралашпай турганын, авиакомпания менен жүргүнчүлөрдүн ортосундагы каржы маселелерине кийлигишпесин эскертет.